Каракол шаарындагы 18 үй бүлө турак жайсыз эшикте калышыбыз мүмкүн деп 7 каналдын редакциясына кайрылышкан. Алардын айтымында 2008 жылдан бери жашап жаткан үйлөрүн мамлекеттик органдар кайтарып алуу максатында аларды прокуратурага, сотко чакыруу жүрүп жатат. Бул жарандар белгилегендей жашап жаткан үйлөрү мурунку оорукананын имараты болгон. 2008 жылы ооруканада иштеген кызматкерлерге убактылуу башпаанек катары берилип, кийин шаардык мэрия тарабынан атайын ордерлер берилген. Ушул үйдө 5-6 жашайбыз. Ушу кенеде эле бир мына кичинекей эле комната. Ушул үйдө неберем, кызым, балам, келиним болуп баарыбыз ушул үйдө жашайбыз. Ушу кичинекей эле үйдө эптеп оокатыбызды жасап атабыз. Ушу кичинекей үйдө эле жашайбыз. Көптө эле биздин эмебиз жок, айла жок. Ушу жашоо турмушта эмне кылабыз, анан кайда барабыз? Бул бош здание болчу, ошол кезде мурда инфекционный больница эле, андан кийин наркологический болгон, наркологическийди көчүргөндөн кийин бул жер деген бош калган. Бош тургандан кийин баягы эме ошол жерде мен окшогон эле тиги медсестра, санитарка баары эле ушу үй жок, жалгыз бой энелер балдарын ээрчитип көрүнгөн квартирада көчүп конуп жүргөнбүз. Ошол убакта ушул үйдү ушу тиги биздин ошондой акыбалыбызды көрүп туруп, анан деген ушул жерде баарына бир комнаттан болсо да берип тиги жашай беришсин деп бизге берилген да. Анан ошол боюнча эле бул жерде жашап бала чакабыз менен, менин 4 балам бар эле, бирөө өтүп кетти, 3 бар. Бул жерде азыр кызым жалгыз бой баласы менен, келин уулум менен өзүм ошентип 5 жашайбыз бул жерде. Анан эми бул үйдү деле ошо алгандан кийин ЖЭУ тарапта ЖЭУдан деген бизге деген бүт эмелерибиздин баарын, документтериңердин баарын момундай кылып толуктагыла деп бизге деген мэриядан ордер тиги беришти. Ордерди алгандан кийин биз деген госрегистрден жанагы документибизди жасап алдык. Келип ал жерден чийип, баарын тең закондуу түрдө баарын чийип туруп, бизге деген регистрационный дело берди. Анан эле ошо аз күндөн бери эле прокуратурадан кагаз келди, андан кийин соттон кагаз келди. Ошонтип эле анан биз ошондон баштап анан биз козголуп баштадык. Эмне үчүн бизге ушундай болуш керек? Биз деле закондуу мыйзам түрүндө эле баарын деген эмелерибиздин баарын жасап алдык элек деп эле анан ошондон мына биринчи сотко да барып катыштык. Аны ал тараптан уктук. Ошондон баштап биз мэрияга кайрылдык, губернаторго бардык. Иши кылып барбаган жерибиз калган жок, бардык. Мен ушул медицина тармагында иштеп жүрүп эле алгам, санитарка болуп иштеп эле. 2008 жылдан бери жашап келем. Мен сатканына деле шартым жок, үйүмдө жок болчу. Сата турган эмем да жок. 2008 жылдан бери жашап келе, сатпай элебиз. Эмгектенип эле алганбыз ушул жерде. Эми кийинки кезде ушундай чуручу чыгып кетти. Эми кандай кыларыбызды да билбей калдык. Жүрөбүз 18 үй бүлө, 18-ин 15-и бар азыр могу жерде. Ошо 15-өбүз жүрөбүз, тиги эшикти, бул эшиктин баарын тытып эле. Эми бир жогору жактан бизге бир жардам болуп, көчөдө калтырбастыр деп ойлойбуз. Бизге ордер бербесе биз тиги балким башкача болот беле. 10 же 16 жылдан бери. 16 жыл болду да биздин жашаганыбыз ушул жерде. Мына азыр алгандарыбыздын баары пенсионерде болдук, инвалидде болдук. Эми бара турган деле жерибизде деле жок эми. Мурунку оорукананын имараты медицина кызматкерлерине 1ден 2ден бөлмө кылып бөлүнүп берилген. Мурун берилген 18 үй бүлөнүн 15 жашап жатат. Айрым медицина кызматкерлери бөлүнгөн бөлмөлөрдү сатып да кетишкен. Аны сатып алгандар эми эки ортодо калышты. 2018 жылы үйдү сатып алганбыз ушул жерден. Мед кызматкерлерден. Анан бул Акунова ага чейин жакшы эле жашап атканбыз. Анан бул Акунова деген туберкулездун директору, врачы ошол маалымат берип прокуратурага. Ушул жылдан баштап ушул бул жакында эле бизди эмеге чакыра баштады, сотко чакыра баштады. Эмнеге чакырып атабыз деп биз түшүнбөй, катка да түшүнбөйбүз, биз юридический образованиябыз жок. Анан барсак ошо токтомду жокко чыгарган атышат да. Прокуратура ошону талап кылып атат. Эгер токтом жокко чыкса биз үйсүз эле калчудай болуп атабыз.
Ошон үчүн анан ушу эмеге чыгып атабыз. Эми ал жөндө биз кабарыбыз жок болчу, ушу эми мамлекеттин жери экенин билген эмеспиз. Биз же захват кылып алган жокпуз, бирөөнү алдап алган жокпуз. Өзүбүздүн маңдай терибиз менен тапкан акча менен мейит кызматкерлерден сатып алганбыз. Ордери бар, үйдүн ордери бар болчу. Мында регистрационный делобуз бар. Ордер да бар, бүт бар мына. Мында эми документтерибиз бар. Бүт документтерибиз бар. Азыр имарат кургагучук бейтапканасынын жанында. Мындан улам бейтапканада жаткандар менен контакт болбосун деп тегерек чети тосулган. Бул бизге кайрылган жарандарга короо жай, башкасы үчүн жер калтырбай тосулган. Бул жагдайдагы өзүнчө нааразычылык жаратууда. 18 үй бүлө бир гана ажааткананы колдонот. Бул дагы санитардык талаптарга туура келбейт. 2008 жылы бул имарат мэрияга берилип кеткен экен, облздрав тарабынан. Мэрия буларга ордер берген да. Бул медиктерге берилген башындачы. Анан медиктерден жашабай эле сатып отурушу, анан ушундай башка биздин граждандар алган да. Бул маселе 2024 жылдын ноябрь айынан баштап биздин мекемени обл прокуратура текшерип келди да. Анан ошондо менчиктештирилип кеткен үйлөр барбы, зданияларыңар барбы, жерлер барбы деп анан текшерип көрүшүп, анан бул эмне здания? Бул ушундай жатаканага берилип кеткен. Бул мурунку облбайнысанын областтык балдар ооруканасынын инфекциялык бөлүмү болгон. Анан кийин ушул медиктерге жатакана катары берилген экен ошол убакыттарда. Мен аны билбейм деп айтсам, анан бул кайтарылыш керек. Бул деген мамлекеттин жеринде турат. Силердин оорукананын ичинде турат деп прокурор, анан обл прокурор ошол эки жатакананын коменданты да, жанагы Чачкей деген эжени чакырып, документтери менен келтиртип, ошол жерден объяснительный алдыртып аткан да. Андан кийин шаардык прокуратурага жибериптир алар. Анан шаардык прокуратура келди, бизден сурады кандайча болуп кеткен эле. Силер бердиңер беле? Жок, биз эмнеге беребиз? Биз андай полномочиябыз да жок да бергидей. Деп эле анан ушундай болуптур. 2008 жылы ушу 2008 жылга чейин эле берилиптир. Анан документи жок жүрүшүп, анан мэрияга өткөрүп берип, закон о приватизации деген закон бар экен ошол убакта. Ошонун негизинде анан мэрия буларга эме чыгарып бериптир, ордер чыгарып бериптир. 18 үй бүлө тургундары Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев Каракол мэриясы, ички иштер бөлүмү жана прокуратура өкүлдөрү менен жолугушту. Анда маселе ортого коюлуп, чечүү жолдору ортого салынды. Анын жүрүшүндө Каракол шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйлөргө кезекке тургузуу жолдору да каралды. Бул маселеде акыркы чечимди сот чыгарат. Эдил Месбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.